саламатсыздарбы? Мен парикмахер-стилист Аданова Елена. Чач түшү боюнча суроо көп келет. Негизи чач түшү боюнча биринчи орунда бул адам организмине тиешелүү. Негизи витамин жетишпестигинен болот. Алардын витамини көбүнчө В6 жетишпейт көп адамга. Анан магний жетишпейт, кальций жетишпейт. Ошондуктан биринчи организмде витаминди текшерип алуу зарыл. Андыктан экинчиси бул стресстен болот. Стресстен чач топ-топ болуп түбүнөн эле түшүп калат. Анда сразу эле врачка кайрылуу керек. Анан экинчи очередтен бул гормональный нарушение болот. Аял кишилерде менструальный цикл бузулганда сөзсүз чачка тиешеси өтө чоң болот. Себеби менструальный циклдын бузулушу гормондордун бузулушуна алып келет. Ошондуктан чач аябай көп түшүп баштайт. Эркек балдарда деле ошондой. Гормональный цикл бузулушу, кан коюлганда түшөт. Негизи ошо биринчи организмдеги жетишпеген витаминдерди билип алуу зарыл. Андан кийин башка чара көрүүгө болот. Сложное окрашивание деп бизде азыр тренд болуп атат. Негизи сложное окрашивание деген таасири тиет, албетте, бирок аны көбүнчө боелбогон табигый чачтарга кылса анын зыяны деле тийбейт. Ал 6 айдан 1 жылга чейин боелуу зарыл. 1 жылда 2 жолу боелса ал сөз таасир тиет түшүгө. Кургап, бизде температура өтө күчтүү ысыйт. Биздин климатка байланыштуу, ошого ысыкта сөзсүз осветленный чачтар түшөт. Химия дегенде өзү аты айтып турбайбы, химикат бул. Бул деле көбүнчө ошол табигый чачка гана жакшы турат. Көп нерсени, красканы, химияны, химикаттык заттар табигый чач гана көтөрө алат. Анан постоянный дайыма боёкто жүргөн чачтар көтөрө албайт. Аларды дайыма уход кылуу керек. Себеби чач деген өтө тонкий, мындай назик нерсе. Чачка дагы назик, жакшы кам көрүү зарыл. Негизи үйдө ошол көбүнчө өзүнүн организмине эмне жетпейт, кантип маска кылышты билбейм деген айымдар болот үйдө отурган. Алар биринчи очередь ошол йодамарин, йодофол дегендерди көп ачып туруш керек. Анан йод жетишпейт, железа жетишпегенден болот. Пияздын эле кызылын алат, перестин кызылын алып, экөөнү чоркадан өткөзүп, ошол түшүп калган чачтарына ошонун суусун түбүнө сыйпап, жумасына 3 жолу колдонуп туруш керек. Анан чачы өзү мындай бир аз кытыштыры өсүп баштайт, билинет да. Себеби ошол пияз менен пересте сөзсүз железа эмеси салымы күчтүү да. Ошондуктан сөзсүз ошол пияз менен перести сөзсүз аралаштырып колдонуп туруу зарыл. Көбүнчө кошулмасында витамин бар, растение масла бар, В витамин бар, А, Е витамин бар шампундарды гана колдонуу зарыл негизинде. Анан анын акчасына карап баалабаш керек. Себеби аны окуп туруп сөзсүз пайдалуу масласы бар шампундарды, витамини бар шампундарды колдонуу керек. Ал 1000 кымбат алса дагы ал шампунь мындай пайдасы тийбей калышы мүмкүн. Сөзсүз 3 жолу колдонуп көрүү керек. Ал 1 жума, 2 жумада результатын билгизет. Если результаты бербесе, сөзсүз алмашы зарыл.